Ванга бар жокту билген, көп нерсени билген, кыямат качан болушун билген, кыямат көп нерсени чечиши мүмкүн, Ванга көп нерсени чечиши мүмкүн деген сөздөрдү да бүгүн эле угуп каласың да киши. Урматтуу мекендешим, Ванга, бакшылар, Ванга сыяктуу дагы бүгүн кээ бирөөлөр жолдо отуруп алып, тасбирлерди коюп алып, дагы бирдекелерди коюп алып, жолуңду ачып берем, ишиңди оңунан чыгарып берем, бардык нерсени кылып берем дегендер. Суук бетондо отурат, карасаңыз, асфальтта отурат. Урматтуу мекендешим, эгер ал жол ачалганда, алысты, келечегиңди, өзүнүн келечегин билгенде, байкаганда, ал жерде олтурбайт эле, урматтуу болуп, креслодо сонун жерде, жирный жерде отурат эле, мындайча айтканда. Балык келе турган майлуу жерде отурат эле. Вангага ишенгендер бар. Ванганын артынан кумир болуп алып, бүгүн Ванганын жолун жолдойм дегендер дагы бар. Урматтуу мекендешим, биз акылыбызды калчап, акыл менен ойлонгонду билишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды бир жерге жөнөтөт. 10 чакты сахабаны бир башчы кылып туруп, бирөөнү башчы кылат дагы жөнөтөт сапарга. Баягы башчы сахабалар баш ийип кетишет, жетекчиге баш ийгиле дейт. Биздин ислам динибиз тартиптүү дин. Тартиптин башаты биздин динибиз. Баягылар барат дагы бир канча келишпестик болгондон кийин баягы башчы амир салып, башчысы сахаба наркыларга айтып туруп, карап туруп, отун чогулткула дейт. Отун чогултат, эми бардыңар от жаккыла дейт. От жаккандан кийин эми секиргиле ушу отко күйгүлө дейт да. Сахабалардын арасынан бирөөсү бар да бири-бирин карап калат. Неге биз отко таштайбыз? Бирөөсү айтат, биз пайгамбарыбызды отко түшпөйлү деп, тозокко түшпөйлү деп ушул оттон качып пайгамбарыбызды ээрчип атабыз го. Кандай отко секиребиз дейт. Ошентип сүйлөшүп жаткан учурда от өчүп калат. Атмен болот. Приказ. Буйрукту атмен кылат. Түшпөгүлө дейт. Андан кийин сапардан кайтып келишти, пайгамбарыбызга сахабалар болгон окуяны айтты, ушундай болду, отко секир деди, түш деди. Бирок биз түшкөн жокпуз деди. Пайгамбарыбыз карап туруп, эгерде отко түшкөнүңөрдө оттон чыкпайт элеңер дейт да. Отко түшкөндө булар оттон чыкпайт эле дейт. Урматтуу мекендешим, жаратканга күнөө болгон маселеде жаралгандарга баш ийүү жок. Атаң арак алып кел деп атабы? Алып келбеймин деп эле айт. Алып келбе, атаң айтса дагы. Ак кыл берем, көк кыл берсең дагы алып келбейм атаке. Менин диним уруксат бербейт бул нерсеге деп айт. Айт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Тамеки алып келип бер, сигарет алып келип бер. Мен жеке менин башымдан өткөн окуя. Мага арак алып келди, бир айылга барганбыз. Мен жаш эле бала элем ал учурда. Арак алып кел деди. Макул дедим, 2 киши арактын акчасын берип, барып магазинден сатып алдым аракты. Көздүн алдыга жетейин жетпей, бардыгы сүйүнүп мени карап калышты. Арак келип атат деп сүйүнүп калган учурда пакетинен алып туруп, экөөнү бири-бириге уруштуруп, ана сындырып туруп көзүнүн алдынча. Мен арам ташый турган адам эмесмин дедим. Ошондон кийин ошо айылда эч ким мага мындай арак алып кел, тамеки алып кел деген эмес. Мен армияда кызмат кылдым, көп жерде кызмат кылдым. Келин болдум көп жерде, мындайча айтканда. Келген келин дайым кызматкер болот. Арам нерсе айткан учурда дароо тыйылат эдим. Пивобу ташыбайм, арамбы ташыбайм. Айтыш өзүңө кийин ушул нерселер плюс болуп келет өзүңө. Мен ишенип кой, 100% плюс болуп келет сага. Бул ишеничтүү бала экен дейт. Ичине башына жаман көрөт, алып келбей кой деп. Кийин барып сага ишенет, бул арамдан ушу тыйылган, пиводон жөнөкөй тыйылган, бул арамдан жөн тыйылат. Бизнесте шериктеш болот сага. Көп адам көп нерсесин айтат сага. Жада калса аялына айтпаган сырларын келип сага айтып калат. Неге сен ишеничтүүсүң да? Мени кличком сыр сандык. Кирген нерсе чыкпайт. Кириш бар, чыгыш жок. Ошондой экен сени кличкоң. Экинчи атың не, урматтуу мекендешим? Сеники жыпырыкпы? Озу күрүчтөн бөгөн алтын балыкпы? Тилегиңди айт деген. Ванга боло бербе, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө ванга болбо сен. Көз ачыктык кылба, жалгандарга, калктарга ишенген же ишендиргендерден болбо. Угуп тур, андай айтыптыр, мындай айтыптыр деп имиш-имиштин артынан кете бересиң да, бул ванга маселесинде. Мына айтыптыр, кана десең, ол ондон уккан, бул мындан уккан, ошентип кете берет. Мындай точно андык эч ким мындай болгон деп айтып бере албайт. Акмак болуп көрүнбө. Акмак болуп көрүнүштөрдөгү бүгүнкү адамдардын кээ бир маселелерин айтпасам болбойт. Биринчиси, урматтуу мекендешим, бүгүн көбүнчө мындай красавчик болуп көрүнөм дейт, бирок бул нерселерди кылып сен акмак болуп көрүнөсүң. Биринчиси, сөзгө уста, тамашакөй болуп көрүнүштү токтот. Сен клоун эмессиң, башкаларды күлдүрө турган тамашачы эмессиң, алып баруучу эмессиң.
Ошондой экен бирөөлөрдүн көз алдынча сөзгө чечен болуп, өзүңчө эле элдердин оозуна сөз бербестен ал адамды карасаң мындай саясат десең саясатчы, адвокат десең адвокат, бизнесмен десең бизнесмен. Баары жоктон күчтүү да. Сөздө бардык жоктон күчтүү. Жашоосунун мындай аркасын карасаң, үйү жок. Бир квартира ала албай жүрөт. Анан сөздө өтө кыйын да. Ошондой экен сөзгө кыйын болбо, урматтуу мекендешим. Тамаша өзүңдү баягы күлдүргүчү, сөзгө чечен болуп, өзүңдү акмак кылып эле көрсөтүп атасың сен. Ал жерде сен о деп макташып көз алдыңча мактап коюшу мүмкүн, бирок сен айрда абериңди эле төгүп атасың, урматтуу мекендешим. Катындай болуп күлө бербе. Эркек кишинен сүрдүү, серьезный болот. Ал эми экинчиси өзүң тууралуу сүйлөөнү токтот. Жеке өзүң тууралуу, эки адам, үч адам тууралуу, урматтуу мекендешим, бир жеке сырды бирөөгө ишенип айтасың, бирок ал досуңдун дагы досу болушу мүмкүн. Проблема келе эч качан апаңа айтпа. Бүгүн адамдарга таң калам, сүйүнүч, кубаныч, жакшы кабарды апасына, атасына айтпайт. Анан кайгы проблемасы келгенде апасынын кучагына жүгүрөт да. Сен эркексиңби? Кана кече бактылуу күнүңдө бардыңбы, апаңа айттыңбы, бир нерсе алып бердиңби? Кайгы күнүндө дароо чуркап барып проблемасын айтат да апасына. Сен 1% ойлонсоң бир проблемаңа, апаң 100% ойлонот ага. Сен кичине башың ооруса ошол проблемага, апаң түнү күнү ооруп чыгат, балам башыга ушундай проблема түшүптүр деп. Туугандарың айтпа, туугандарың 2-3 күн ойлонот болду. Өзүнүн тирүүлүгү бар. Досмун, тууганмын дегендердин да өзүнүн проблемасы бар. Ошондой экен эч кимге айтпа. Өзүң тууралуу жеке эле урматтуу мекендешим. Ал сага эртең автоматтын огудай кайра келип тиет. Эгерде туура эмес адамдарга айта турган болсоң, өзүң тууралуу жеке маалыматтарды алар сага эртең ФКБ, ФБР, Пентагон кантип косяктарыңды тапса, ошентип кайра сен сөздөр ушинтип ок болуп тиет, өзүң ошол жерде өкүнүп каласың. Өзүң тууралуу жеке маалыматты сүйлөбө. Бирөөлөргө, урматтуу мекендешим, бирөөлөргө эч кимге айтпайт экенсиң, сырларыңды ачпайт экенсиң. Андан кийин бирөөлөрдү ээрчигенди токтот. Дүн болбо дегени. Ар ким ар нерсени айтса, кеттик давай десе эле кетип кала бербе. Кеттик ашка десе кетип кала бербе. Урматтуу мекендешим, досторуңа ашсыз жүрсөң, досторуң менен ашка барбай койсоң, мындан суроо жооп болбойт. Баягыда кайдагы не дейт? Кече эле суроо келди эле ушул маселеде. Шерине. Достор менен, аяштар менен шерине кылышат экен. Алга барбай койсоң, бул маселеде сага суроо жооп болбойт. Бирок ата-энеңди, үй бүлөңдү, бала чакаңды ачка калдырсаң, кийимсиз калдырсаң, бул маселеде суроо жооп болот сага. Досуңбу айтып кой, досум мен барбайм деп эле. Мен акчам жок эле деп ачыгын айт. Ал досуң кетсе кетип калсын. Мындай достун барынан кереги жок, урматтуу мекендешим, мындай достун. Не кереги бар? Акчаң үчүн дос боло турган достун. Кээ бир досторду мындай сортировка кылып ал. Досум, сен жалган сүйлөйсүң, мен сен менен дос боло албайм. Досум, сен арак ичесиң, мен сен менен алдында жүрө берсем алкаш болуп кетет экенмин. Кой, достукту ушул жерден түгөтөлү деган өзүң кетип кал ошол досуңдан дагы. Баягы мындайда арак ичкен досуну же тыйып токтотуп, арактан алыс кылып алып кетип кала албайт. Өзү же кошулуп ичип кете албайт да, мындай аралашма болуп жүрөт, каша болупчу. Ошол учурда чечиш керек арканды. Түймөктү чечип салыш керек. Же аяк кыл, же бияк кыл. Болсо эртең кантип кошулуп калганын билбейсиң. Ал ичип отурганда ичпей отурсаң дагы, аракка кошулбасаң дагы, ал жердеги жаман сөздөр, гыйбат сөздөргө бүт кулагың төшөлөт. Күнөөгө шериктеш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсеге аралашпа. Бирөөлөргө дүн болбо, бирөөлөрдү ээрчибе. Урматтуу мекендешим, көз ачык банга болбо. Ар кимге реклама кылып, өзүңдү келечекти билген адам болуп, өзүңдү өзүң уят эле кыласың бул учурда. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, эч кимден эч нерсе күтпө. Өзүң үчүн жетим бол деген сөз бул туура сөз. Ата-энең бир тууган бийлик башка сага бир нерсе кылыш үчүн милдеттүү эмес. Сен өзүң кылышың керек бардык нерсени. Өзүң кылган учурда даамы таттуу болот. Чокуга кыйналып чыгасың, ошол жерде бир кыйкырасың. Бир кыска эле минуталык кыйкырык болот, бирок ошол бул дүйнөнүн чыныгы бакыт экенин билесиң да. Ден соолукта болуңуз, алтын башыңыз аман болсун, айтылган сабактарга амал кылууну насип этсин Аллах Таала.